Саламатсыңар, урматтуу YouTube каналынын көрөрмандары. Силер менен Илмурас каналы. Алгач видеомду салт маселесинен баштамакчымын. Демек салт. Ар бир эл өзүнүн салт санаасы менен улут жана эл болуп келет деп айтсам жаңылышпасмын. Бүгүнкү күндө биздин коомчулукта жана коомдук ойлонуу процесстеринде салт түшүнүгү өтө популярдуу жана ар кандай ойлор бар, ар кандай түшүндүрмөлөр бар экенин көрүп жатабыз. Бирөөсү айтат, кыргыздын салтын сактап, тирилтип, аны туура түшүнүп, туура чечмелеп берсек кийинки муунга, үйрөтүп берсек, ошондо элибиз, мамлекетибиз өнүгөт деп. Салт жок, улут жок деген сөздөр айтылат. Же көрбөйт деп бурдаба, укпайт деп алдаба сыяктуу кыргыздын даанышмандыгында чогултуп келтирип бир мамлекеттик идеология чыгарыш керекпиз дешет. Башкасы айтат, ойгулачы, биз батыштын маданиятына, илимине, техникасына умтулушубуз зарыл. Себеби алар биз көрүп тургандай өнүгүп турушат. Ошол себептен биз алардын жолуна түшкөнүбүз туура. Либералдуу экономика болобу, демократия, феминизм болобу, ошонун баарын кабыл алыш керекпиз. Ошондо биз да өнүгүп өсүп кетебиз дешет. Эми келгиле бир аз болсо да илимге таянып, тааным теориясына таянып, салт деген эмне өзү талдап көрөлү. Чу дегенде эле Википедия. Эми Википедия илимдин жана илимий акыйкаттын тур чокусу эмес. Бирок бул мисалда акыркы сүйлөм өтө өнөмдүү. Көптөгөн аты чыккан илимий чөйрөдөгү тарыхчылар салттарды экиге бөлүшөт. Тирүү жана өлүк, же орусча айтканда востребованный, невостребованный, башкача айтканда актуалдуу же актуалдуу эмеспи деп экиге бөлүшөт да. Эми буларга өзүбүздүн салттарыбыздан мисал келтирели. Мисалы кийит кийгизүү. Кийит кийгизүү салты тирүүбү же өлүкпү, же башкача айтканда зарылчылыгы барбы же жокпу? Кийит кыргыздар көчмөн болуп жашагандыктан, ал ошо тиричилик ыкмасы, башкача айтканда жашоо каражаттарын өндүрүү ыкмасы ошол көчмөнчүлүк менен шартталган. Фабрика, завод, текстиль деген жок эле да. Жашоо каражат дегенибиз бул тамак-аш, аспаптар, кийим, башкача айтканда жашоого керектелген каражаттар. Жашоо каражатын өндүрүү ыкмасы дээрлик малчылык болгон, дыйканчылык өтө аз болгон. Адамды жогору сыйлаш үчүн ага эмгектин жана дефицит болгон, демек баалуулукту өзүнө камтыган бир буюм же нерсе болуш керек эле. Ал көчмөн элинде албетте кийит эле. Себеби кийиттин ичинде жүндөн, териден жасалган курамасы бар, демек эмгек. Жана дефицит товар бар, жибек, кездеме дегендей. Бара-бара бул элдин турмушунда кайталана берип, салтка айланат. Бирөө айтышы мүмкүн, мал багууда эмгек да деп. Туура, мал багууда эмгек, бирок ал эмгек менен баары алек болгон үчүн ал өз уникалдуулугун жоготот да, мындай дефицит болгон товар бааланат. Мисалы сизде өз балаңызга кадимкилер көчөдөн бир Кытай оюнчугун алып берсеңиз, деп сүйүнүп коет. Ал эми өзүңүз бир тактайдан ага жагымдуу элесиндей бир оюнчук жасап берсеңиз, ал абдан кубанат да. Себеби бул эксклюзив. Эми бүгүн кыргыздар көчмөнчүлүк менен жашабайт. 21-кылым. Эмгектин бөлүшүн эсебинен өндүрүш күчтөрү өтө өнүккөн бүгүн. Бул эмне демек? Бул демек көчмөнчүлүк форматында көпчүлүктүн жашоо каражаттарын өндүрүү ыкмасы бирдей эле. Себеби баары малчылык менен, аңчылык менен алек эле. Кийинчерээк замандын шарты менен, замандын талабы менен элдин бир катмары жер иштей баштады, бир катмары соодага өттү, өнөрчүлүккө жана башкага өтүп жатат. Илимде бул коом процесстери эмгектин бөлүнүшү деп аталат. Кийинчерээк индустриализация шарапаты менен бирөөсү инженер болду, доктор болду, мугалим, музыкант, балерина, художник жана башка. Бул демек мындай шартта кийит заман менен чөйрөнүн өзгөрүшүнүн эсебинен өз актуалдуулугун жоготту. Бул сөздөр серт болушу мүмкүн кыргыздын кулагына, дароо эле мындай сезимдер келиши мүмкүн. Чыккынчыга элин Бирок коом мыйзамдары, объективдүү мыйзамдар тилекке каршы биздин сезимдерге карабастан өз ирети менен кете берет.
кийимди дүкөндөн мода жараша, түсүнө жараша, өлчөмүнө жараша аласыңар да туура. Бул нормалдуу көрүнүш. Бирок Союз урагандан кийин улуттук ан сезимди көтөрүү шарапаты менен биз кийитти кайра эстедик салт катары. Ошо Кытай бизге жакас эле бир көйнөк сымал бир муляждарды чыгарып берди. Же болбосо ошол эле баягы көйнөк менен тиги калпактар Кытай тойдон тойго, колдон колго өтүп жаткан. Аны баарыбыз эсибизде. Эми ушул мисалда салт деген эмне дагы бир ой жүгүртүп көрөлү. Көптөгөн илимпоздор көптөгөн аныктамаларды, түшүндүрмөлөрдү берген салт деген түшүнүккө. Салт маселеси таза илимий изилдөөсү бул өтө чоң иш жана менин мага дараметим жетпейт. Салт, адат бул нерселердин ичинде элдин дүйнө таануусу, руханий маданияты да бар. Бирок биз бүгүн практикалык жагынан көрүп карап атабыз да. Ошого биз жаран катары, коомдун мүчөсү катары, элдин өкүлү катары жетерлик бир тыянак чыгарып көрөлү. Демек биз түшүндүк, салт бул мындайча айтканда байыркы мыйзам коомдун, элдин социалдык мамилелерин жана тиричилик жашоосун жөнгө салып, бир туура иретке келтирүүгө багытталган маданий, руханий тартип. Ал эми ал тартип кайдан, кантип келип чыгат? Башкача айтканда, ал тартиптин ченемдерин, критерийлерин, ал тартип дал ушундай болсун, башкача эмес деп ким аныктачу? Мындайча айтканда, ким айтты бизге Кудага кийит кийгизиш керек деп? Буга чейин айткандай эле, ал ошол коомдун, элдин жашоо шартынан, башкача айтканда, анын объективдүү зарылчылыгынан келип чыкчу. Короче, Эл тоолуу аймакта жашаса, жашоо каражаттарын өндүрүү ыкмасы көчмөнчүлүк, мал багуу болсо, ал эл уруулардын бир бирикмеси катары болсо, все короче. анда анын салттары да ошол мамилелерин көзөмөлдөп жөнгө салууга багытталат. Эл өзү көчмөн болуп, анан отуруп алып, какы айтчы, тиги Римди Цезарь башкарсынбы же Сенат башкарсынбы дебейт эле да. Көчмөн элдин өзүнүн маселелери жатат. Салт ошол байыркы коомдун конституциясы деп койсо болот. Ошого көчмөн элдин салттары менен отурукташкан элдики айырмаланат. Мисалы Кытай, Фарс, Араб, кийинчерээк түрк элдери да жибек жолунда кылымдар бой алышып келген. И все короче. Алардын салттары, жыйынтыктар, менталитети ошо объективдүү шартка жараша калыптанган. Мисалы түрктөрдө базарда баратып, таанышына жолугуп калып, бирок соода кылбай койсо, ал соодагеринен, анда өтө чоң тартынычта калат тиги соодагер. А бизде андай жок. Бизге эми келет атал. Бизде эми соода кылсам да өз таанышыман кылайын, анын да иши жүрсүн, аны бир колдоп коеюн деген түшүнүк эми келет ат бизге. А жогоркуда айтылган элдер аны кылымдар бою кылгандыктан ал түшүнүк канына сиңип артык салт болуп калган. Эми башка бир мисал. Мисалы түрктөр улууну сыйлап, улуу киши киргенде ордуна турушат. Кошуна араб элдер антпейт мисалы. Алар башкача сыйлайт улуусун. А биз билебиз божомолдоп, эмнеге алар ордуна турат. Ал көчмөн элдин боз үйүнөн калган. Улуу киргенде аны төргө өтсүн деп турушат, ага жол бошотушуп. Биз азыр деле ошотебиз. Босого, төр дегенде. Ошол эле түрктөр ушундай символдуу каада салтты сактап калган, бирок көптөгөн башка көчмөн салттарын жоготушкан. Ошол эле объективдүү шарттардын эсебинен. Башкача айтканда, ал салттардын кереги жок болуп калган үчүн. Ал салттар актуалдуулугун жоготкон үчүн. Койчу! А биз билебиз тарыхтан, түрктөр бизде эле көчмөн калып болгон. Эми кайсы зарылчылык алардыкы, кайсы факторлор, кайсы шарттар өзгөртүп койду аларды? Алардын объективдүү зарылчылыгы жана объективдүү шарттары бул алар Византияты басып атышат. Жашоо каражаттарын өндүрүү ыкмасы өзгөрүп жатат. Көчмөн болбой калышты. Өндүрүш күчтөрүнүн байышы, эмгектин бөлүнүүсү жана жашоо тармактарынын көбөйүшү, аскердик администрация пайда болуп жатат. Соода, аскерлик, отурукташуу, ашпозчулук, кемеге отуруп деңизде ээлеп атышат. Ислам маданияты албетте, Фарс маданияты. Килейген цивилизациянын бешигинен жерлерди басып атышат. Месопотамия, Египет, Византия деген. Кылымдар бою аскерликтин үстүндө жүрүшөт. Албетте алардын салттары да ошого жараша өзгөргөн.
ошо көчмөндөрдүн ырым-жырымдарын сактап калганына рахмат, баягы символикалык түрдө болсо да. Мисалы ошол эле көз мончокту сактап калышкан символикалык түрдө, динге туура келбесе да. Айтарыбыз, бүгүнкү сөзүбүздүн токот эрежери эмнеде? Себеби салт тууралуу сүйлөсөк сөз бүтпөйт. Илимде мунун баарын изилдеген этнография деген чоң тармак бар. Айтар сөзбүз салттын келип чыгышы, салттын максаты, эл астында анын функциясы, прогрессивдүүлүгү, башкача айтканда пайдасы эмнеде жана канчалык экенин билишибиз керек. Билбесек, мындай кызык көрүнүш болуп калат. Кийит кийгизебиз Кытай көйнөгү менен, өлгөндө 3 күн кармайбыз, динибизде андай жок болсо да. Мал соебуз кыйналып, кошо-кошчу киши жок болуп калса, магнитофондо запись коебуз. Андай да болуп жатат. Башкача айтканда, актуалдуу эмес салттарга карабанабыз да, актуалдуу салттарга кайдыгер кылышыбыз мүмкүн. Мисалы, маданиятыбызда мастуратты коргоо сыяктуу бир бөлүгү каралбай калышы мүмкүн. Кыргыздар мастуратын коргоп келген, аял затын. Мисалы, эркек тарапы кудага барганда кулдугубуз бар деп кирет эмгиче. Аял заттын улуктугу кандай эле. Уурумду сактайм десең, уул өстөр, улутумду сактайм десең, кыз өстөр деген сөздөр бар. Эми мастуратты коргоо бул эмне кызымды таарынтым деп барып мушташып калуу эмес. Мастуратты коргоо бул эл өзүнүн репродуктивдүү бөлүгүнө орун камсыз кылып берүү жашоодо. Күйөөгө берүү убагында, иш менен камсыз кылып берүү коом ичинде. Ар бир эле улутта, өзгөчө мусулман улуттарда өз аял затына кызганыч бар. Ал кызгануунун артында объективдүү практикалык маани бар. Ал маани эл өзүн сактап калуу, кийинки муунду улантуу, бунун баары нормалдуу көрүнүш, баардык элде бар. Кыргыздын маданиятында кызды өстүрүп күйөөгө берет эле, андан кийин гана атасы милдетинен кутулат эле. Бүгүн жашоо өзгөрдү. Цивилизация, индустриализация деп аял заттын жашоо каражатын өндүрүүдө ролу жогорулады. Башкача айтканда, бүгүн аял зат акча таба алат өзү, жана өз-өзүн багып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Бунун баары аял заттын өзгөрүүсүнө, ага болгон мамиленин өзгөрүүсүнө алып келди. Бул тарыхый, объективдүү заман иретиндеги көрүнүш да, буга эч ким эчтеке кыла албайт. Совет доорунан башталган бул окуя. Индустриализация менен, массалык билим берүү менен чогуу. Баарыбыз билген Алтынайба биринчи мугалимдеги, Уркуя Салиева. Уркуя Салиева Фергана өрөөнүндө аялдан чыккан биринчи раис болот. И в этой школе будут учиться ваши дети и дети ваших детей. И учить их буду не я, безграмотный, нищий бродяга, а настоящие учители с микроскопами и картами. Бирок совет доорунда кызды коом окутуп, анан ага иш берип, анын интеллектуалдык жана инсандык потенциалын ачыш менен бирге аны коомдун кызыкчылыгына, пайдасына жумшай алган. Фабрика ишчиси, актриса, инженер, доктурлар, мугалим жана башка дегендей. Анын баары иш таап, өз эмгегин коомго, анын өнүгүүсүнө жумшай алышкан. Себеби ошого шарт болгон. Биз көрүп турган имарат, темир жол, заводдор жана башка, анын баарында аял заттын салымы, катышуусу болгон. Ал эми азыр биз дагы эле ошо биринчи мугалимдеги Алтынайды элестетип, окусун кызыбыз, барсын, иштесин деп келатабыз. Бирок биз заманга алданып калдыкпы? Азыр социализм деген жок. Азыр капитализм. Капиталисттик мамилелерде көчөгө чыгып же башка мамлекетке барып иштейм деген кыздардын кайсы бир бөлүгү корболот. Москва эмес, өзүбүздүн Кыргызстаныбызда деле жаш кыз эшикке чыгып иштесе, ал корболот кандайдыр бир деңгээлде. Коом аны коргой албайт. Бул капиталисттик мыйзам. Эми айтарыбыз салт дейбиз, кийит кийгизебиз. Бирок ошону менен бирге мындай да көрүнүш болгон бизде. Балдар азыр бардыгы эле макачы болуп калган. Кичкиликке берип кетишет, тез эле берип. Өлгөндө кийими жок экен деген сөздөр бар. Они абсолютно беззащитны. Сиздер мени вообще көрбөйсүздөр, бирөө мененчи. Биздин кыргыз кызды аборт жасап атканда өлүп калды, аны акырын эле тиги паркка барып таштап коюшкан. Ошолордон эми кандай бала төрөлөт? Жапайычылык бул деген жапайычылык.
Бул көрүнүш ушунчалык көзгө урунган үчүн кинолорду тартып жиберишти, бир эмес эки. Ты что, решила шутить с серьезными людьми? 2 дня тебе даю срок. Поняла? Иначе не жить тебе. Можно я вам через месяц вышлю деньги? Хорошо, я сегодня вышлю деньги. Буга биринчи эле айтса болот, жашоо кыйын, жыргагандан кетпей эле жаштар, акчанын айынан туура, бирок өзбек эли, тажик эли, биздин эле кошуна элдер мисалы, бизден да көп саны, жашоосу бизден да кыйын. Бирок алар андай санда, андай өлчөмдө жаш кыздарын жөнөткөн жок Россияга. Айтарыбыз, биз заманга алданып калдыкпы? Кайсы салт элге пайдасы бар, кайсынысы элдин жашоосун кыйындатып коет? Бул маселелер дагы да коомчулукта жана элдин ан сезиминде мындай жетерлик ачыктала элек. Илгери мисалы кымызды сатпайт эле, акты сатпайт деп. Здравствуй. Саламатсыз, папа. Жакшысыз? Саламат. Апа, сеники кымыз сатат? Кымызды да сатып эле келгиде отургула айланайындар. Бүгүн кымыз сатмак турсун суу Кытай порошогун кошуп сатабыз. Эмнеге? Себеби ага объективдүү шарттар түртүп жатат. Башкача айтканда жашоо шарты түртүп жатат. Демек салт объективдүү шарттарга коомду тиги моюн сунат экен да, туурабы? Башкача айтканда салттар өзгөрөт, каалайбызбы же жокпу? Демек салт бул асманда турган бир идеалдуу күч эмес. Мени аткар, мени колдон, ошондой элиң өнүгөт деп мындай жайылып турган. Ал бир код же программа эмес. Аны аткарып койсо эле кыргыздын потенциалы ачылып, мен кыргызмын деп алдыга чыгып мындай коомду өнүктүрүп кетчү. Салт бул объективдүү зарылчылыктан келип чыгып, бара-бара убакыт менен маданиятка сиңип кеткен адат. Салтты жоготсок кыргыз болбой калабыз деп да коркуштун кереги жок. Салттар кала берет. Алар жоголуп кетпейт бир паста. Жогоруда айтылгандай түрк эли деле жоголуп кеткен жок да, көптөгөн салттарын жоготсо да. Бирок эң негизги маселе бул эл өзү өнүгүш керек. Өнүгүүнүн аркасынан анан салттар түптөлөт. А эл өнүкпөсө, ал эл жоголот, анын аркасынан салты да жоголот. Өнүгүү эмне экенин тааныгандан кийин гана кайсы салт өнөктөш өнүгүүгө, а кайсы артка тартат экенин түшүнө алабыз. Дагы бир өнөмдүү айта кетчү жери бар. Бүгүн коомдук талкуулоодо баарыбыз салт деп калдык. Жана ошону менен бирге элдин өнүгүүсү тууралуу сөз кылбайбыз. Эмнеге мындай? Адамзат тарыхында элдер, коомдор эволюциялык өзүнүн табигый өнүгүүсүндө салт деп баш оорутчу эмес. Биринчи маселе бул элдин жашоо үчүн күрөшүүсү болгон. А салт өзүнөн өзү ошо тиричиликтен калыптана берген. Тарыхты карасак, жер үчүн, суу үчүн, соода кылууга мүмкүнчүлүк үчүн элдер күрөшүп келген. Башкача айтканда, жашоо каражаттарын өндүрүү үчүн, жибек жолуна чыгыш үчүн, анын бир бөлүгүн контролдош үчүн чоң салгылашуулар болуп келген. Себеби жибек жолу ошол малдын мировой рынок эле. Биз билебиз, мировой рынок үчүн азыр деле тирештер жана согуштар болуп турат. Торговые войны деп. Эмнеге биз бүгүн ошо өнүгүү маселелерин көмүскөдө калтырып, жалаң салтты сүйлөп калдык? Себеби капитализм доору бизге процент алып келди. Бүгүн биз цивилизациянын бүт баалуулуктарын товар түрүндө ала алабыз. Өзүбүздө ага тете өндүрүш да, илим да жок болсо деле. Эмнеге? Себеби бүгүн биз бүтүн коомубуз кредитке жашап келатабыз. Биздин сырткы карыбыз жылдан жылга көбөйө берет. Бул объективдүү көрүнүш. Ошон үчүн бизге баары жакшы, илимсиз деле, коомдук эмгексиз деле жакшы жашап атабыз деген жалган түшүнүк бар. Ошон үчүн капитализм жакшы, каалаган нерсең бар, союз малында жада калса туалет кагазы жок болчу дейбиз. Бирок бизге кредит бергендер бир күнү өзүнүкүн алат. Жерибиздин кен байлыгын казып алабы, же дагы бир жолу менен, бирок өзүнүкүн алат. Бекер эчтеке жок капитализмде. Кредит адамды да, коомду да уктатып коет, билесиңер аны.
Ошол себептен чыныгы көйгөйүбүз кайсы билбей атабыз эмгиче. Коом эл катары кылымдарда сакталыш үчүн ал дүйнөнүн замандын объективдүү талаптарына жооп бериш керек. Жооп берсе калат эл катары, жооп бербесе жоголот. Бул мыйзам, кечиресиз. Антип жоголуп кеткен элдер тарыхта толтура. Кыргызстан эли күнүгө чыгып, 1000 жолу биз аруу элбиз десе да, андан элге коюлган замандын объективдүү талаптары өзгөрүп кетпейт да. Башкача айтканда, объективдүү реалдуулук, объективдүү замандын талабы мындай элди карап туруп, силер аруу элсиңерби? Болду анда, болду. Кытай эле иштей берсин. Силерге гаджет, ак калпак жасап, өзбек эле чакыйган күндүн астында тиги пахта тере берсин. Сабиз өстүрсүн, ВВП, экспортту өстүрүш керек деп кыйналып. Силер эмгектенбей эле койгула. Илимди да өнүктүрүштүн кереги жок. Силердики баары өзүмөн өзү эле движение кылып эле момундай болуп калат. Эмне керек? Алда бүтөт. Демек сиздин оюңузча кыргыз эч кандай эгилектей, мал бакпай эле чалып кала эле жатыш керек экен. Башкарып эле жата бериш керек. Же бир инвестор келет да, баарыбызды жыргатат. Дебейт да. Жок дебейт. Ааламда кубулуштардын мыйзам ченемдүүлүктөрү бар. Ал мыйзамдар туура кандай болсо ошондой болгонундай адамзаттын акылында, ан сезиминде чагылдырылып, бизге илим катары келет. Химия, физика сымал ошондой эле коомдун өнүгүүсүндө изилдеген илим бар. Каяктагы мен айтып атасың? Илимди атап кетүү мүмкүн эмес. Илимди атап кетүүнүн кесепети оор болуп калышы мүмкүн. Мчи жабык суу. Опасно как бы здесь? Нет, туда. Назад? Да. Ошо объективдүү замандын талабы деген эмне эми? Бул өтө чоң маселе. Туура тааным теориясыз аны ачыктап коюш мүмкүн эмес. Эми бара-бара буюрса аны да жетерлик ачыктаганга сиз менен бирге жетербиз деп чоң үмүттөмүн. Аңгыча эгер видео жакса лайк басыңыздар, катталыңыздар, конструктивдүү критикаңыз болсо тиги комментарийге жазыңыздар. Бул маселелер актуалдуу десеңиз бөлүшүңүз бул видео менен. Деги эле видеону таркатканга жардам бериңиздер. Жана көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.